Тем эле оозуңардан кара көбүк чыгат го. Кыргыз тили боюнча, мыйзам боюнчачы. Улумун, уялбайсыңарбы? Ушундай комментарийлер жазып атасыңар, ушундай нерселер жазып атасыңар, уялбайсыңарбы? Мен эле улумун да, мени сайлаган эл. Силер ушинтип кыйкырып, өкүрүп жүрүп, кошоматтанып жүрүп, билген нерсеңерди билбегендей көз карашты болуп жүрүптүр, ушул күнгө мен жеткем да. Саламатсыздарбы? Могу видеолордогу комментарийлерди окуп улуумундар да. Атамдай, апамдай болгон кишилер, байкемдей, эжемдей болгон кишилерчи. Тем эле оозуңардан кара көбүк чыгат го. Кыргыз тили боюнча, мыйзам боюнчачы. Тем эле кыйкырып өкүрөсүңөр го, айлана муну ким сайлады эле? Мен могу видеону жаздыртмак эмесмин, бирок жаздыртам. Мен ким сайлаган, жана Нисахарга да асылып атасыңар, мен ким сайлаган, жана Нисахар боюнча мен анан баары жооп берем да. Азыр ушул силер боюнча. Силер ушинтип кыйкырып өкүрүп жүрүп, кошоматтанып жүрүп, билген нерсеңерди билбегендей көз карашты болуп жүрүптүр, ушул күнгө мен жеткем да. Биз жеткенбиз, ошон үчүн мен Нисахар долбоорун баштагам. Тим эле айланайын, өлтүрдү. Күйгүздү, ким сайлаган. Уят эле негизиненчи. Уят эле. Мен ушул силерге жооп бергендер мен жакындарыма жакпайт. Мен колдоочуларыма жакпайт. Туугандардан тил уган мен билем аны. Бирок мен айта берем. Анткени мен бийлик менен байлыктын артынан кубайм. Мен Кыргызстандын келечегинин артынан кууган адамдарга кирем да. Ошол себептен мен айтам. Неге айтпайт экен? Мага айтышат, Эрван, унчукпай эле койбойсуң дейт да, унчукпай эле койсоң өтүп кетет да дейт. Өтүп кетет туура. Бирок өтө берген да. Өтө берген, ушул күнгө чейин өтө берген. Эми мындай чындап түшүнбөй, билбей кыйкырып аткан адамдарга. Жанагы кошоматчы анан улумундарга эмес. Мыйзам долбоору бизге жазылып келет да, мыйзам долбоору мындай кагазга жазылып келет дагы. Анан аты эле кыргыз тил боюнча мыйзам деп жазылып калса эле, ал бүттү кыргыз тил боюнча мыйзам болуп калышы мүмкүн эмес. Анын астында башка пункттар да болот. Астында беренелери бар. Берене 1, берене 2, берене 17, берене 18, ошолор өзгөртүүгө киргизилет, же болбосо жаңы жазылып келет. Толугу менен бул мыйзам долбоору болуп эсептелинет да. Анан ошол мыйзам долбоорунун ошол беренелери биз кабыл алгандан кийинки муунга иштейт деген түшүндүрөт да. Ошол жерде кээ беренелер бизге жакпай калганда, мага жакпай калганда, мен өзүм үчүн жооп берейинчи, мага жакпай калганда мен ошол беренени көрүп туруп, могу берене туура эмес иштейт дегенде, ошону көрөм дагы, ошол беренеге каршы чыгам, мен айтам, могу беренени оңдоп келгиле. Анан мен макулдугумду берем деп айтам да. Мен ошон үчүн эл өкүлүмүн. Мен ошон үчүн сайлагам элдер. Ошондой болсун деп. Мындай эле тиги башын окуп алып эле кыргыз тили боюнча мыйзам десе эле, болду, патриотмун мен, алда кеттик деш үчүн эмес. Ошону анализдеп, көрүп, карап, анан кийин добуш бериш үчүн. Бул кайра келет. Бул мыйзам кайра келет, просто оңдолуп туруп келет. Бул кайра жок болуп кетпейт, ошондон ары башка өлкөгө кетип калбайт. Кайра эле келет, бизге эле келет. Анан ошондо ошол оңолгон беренени карап туруп, анан кийин болду, макулмун деп добуш берем. Ушундай болот. Ал мындай элдер ойлогондой эмес, силер ойлогондой эмес, туруп эле башында кыргыз тилинин өнүктүрүү боюнча мыйзам деп койсо эле бүттү. Бул болду, добуш бериш керек мага. Эл урушат, мен эл урушат, кокуй. Дей албайм мен. Мен эл өкүлүмүн да, мени сайлаган эл. Анан могу комментарийлерде аябай көп мени сайлаган адамдарга аябай көп асыласыңар да, ким сайлаган, ушуну ким сайлаган депчи. Мен шайлоочуларым заманбап элинин келечеги үчүн бирөөдөн бир тыйын албай мени сайлаган, анткени бирөөгө бир тыйын бере да албайм. Улумун, уялбайсыңарбы? Ушундай комментарийлер жазып атасыңар, ушундай нерселер жазып атасыңар, уялбайсыңарбы? Силер добушту акчага сатып алганды силер алып келдиңер эле го, мен алып келдимби? Нисахарга эле асыласыңар кайра. Нисахар ошол силердин артыңардан чыккан.
Элдин баарын уулап эптеп бир бизнесмерди кылыш үчүн монтип жүргөндөр үчүн чыккан Сахар долбоору дагы. Да ушундай жөнөкөй эле нерсе булчу. Тим эле айланайын бир кошоматтанып жүрүп көнгөнсүңөр да. Болду, оңдоп кот. Беренен оңдоп кот. Лайык кыл оңдоп кот. Кыргыздарга лайык кылып тур, беренен оңдоп кот. Болду, кайра келет. Макулбуз деп добуш беребиз биз мектепчи. Болду, ошол эле. Мен деле тиги коллегаларымдай болуп эптеп баягы өтүп алыш үчүн кыйкыр өкүр деп чыксам болот болчу. Бирок чыкпайм. Чыкпайм. Неге анткени мен элдин ишеничи менен келген адаммын. Мен байлык бийлик үчүн келген эмесмин бияка. Элим келечеги керек мага.